Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Москва шаарында биз Кыргызстандын келечегине кайдыгер эмес жарандар бардыгыбыз топтолдук. Баткендин окуясы бул өтө баарыбыздын башыбызга келген трагедия. Урматтуу мекендештер, мен өзүм Лейлектин кызы болом. Менин ата энем анклавда калып калды. Ошол жакта менин туугандарым отурат. Биз бул жакта 3 күндөн бери кан жутуп, кан менен шайт этип калдык го. Мариповдун бийликтен кетишин мен талап кылам. Коргоо министри Кыргызстанды коргой албаса бокча отурабы жоголсун. Мен мурда ушулардын кетишин мен талап кылам, урматтуу мекендештер. Биздин Лейлекте элдер кырылып калды. Биз чыдай албай, биз жаңы элдик өкмөт куралышын биз талап кылабыз, урматтуу мекендештер. Кыргызстанды биз сактап калыш үчүн элдик өкмөт куралышы керек. Урматтуу жердештер, урматтуу бийликтегилер, сиздерден эми кайра эле сурана берген дагы өзү мындай уят эле болуп калды. Бир жолу элдин үнүн угуп коюңуздар эми. Ушунча адам бери сунуштап атып, кайра каяктагы бир болбогон кадрларды алып келип алып башаламан кылып салдыр. Мындай ачыгын эле айткандачы. Азыр эл бул вообще бир тупикке такалып калды азырчы. Мен ошондуктан өзүмдүн атыман суранам, анан ушул мен сөзүмө коштогон жарандардын атынан талап кылам ушуну. Мынау ел сунушталган бир өкмөттү алып келгиле. Мынау Мариповду ким алып келген билбейм. Буну ел алып келбеген. Кетиш керек. Кечегенде ушундай тополоң болуп атты. Же бир жерде көрүнүп койгон жок. Азыр качып жүрөт ар жакта бекинип. Болбойт да, чече турган адам ушул эле го. Чечиш керек ушул нерселерди. Ким чечет болбосо мындай нерсени. Ошондон мен мындай нерсени хотя бы сураныч, айланайындар, суранып атырмын силерден. Карапай мен суранда да силерден сураныч, хотя бы жок дегенде мынагы тополоң тынчыганга чейин, мынагы жолдору жерлери чечилгенге чейин элден сунушталган адамдарды коюп турлачы. Чече турган деңгел бийиктер уже чечип турсунчу. Бийлигиңерди башынан эле урбайт, кайра аласыңар ошол бийлигиңерди. Ушун чечкенге чейин силерден суранам. Şu eski саясатчылар бар, eski бүт ушундай нерселер баштан өткөргөндөр бар, башка мамлекеттен сүйлөшкөн деңгел жете турган инсандар бар. Ошолар менен сүйлөшүп, кеңешип Кыргызстан тагдырын эмне болот деген маселени ортого таштаган бир ой чыгат. Алаңда отурбайт алам мына Марипов кошо ар жака барып. Мен ошондуктан жаран катары өзүм суранып кетем, мен жаран катары. Мен Мариповдун кетишин талап кылам. Анын ордуна эл тарабынан эл өзү сүдүрөп келген бир таза бир жакшы саясатчылар коюп, мамлекеттик деңгээлде чече турган инсандарды алып келбесек, Кыргызстан мына тумпуктен чыга албайбыз. Өтө кыйын акыбалда калды. Силерге билинбейт, азыр ал жерде адам саны айтылбайт, канча өлүп кетти, эч ким айтылбайт, так маалымат. Ал жерде канчалар жерлер базылып атат. Же ал жерде сүйлөшүшү билбейсиңер. Же болбосо элге оружие таратпайсыңар. Элди жанагы кекиликти аткандай кылып атып атат ал жерде. Ойлонгон адам барбы ошону? Марипов ден ойлонуп атат. Сен ошол жерлең жок дегенде чыгып туруп бир жол гыңкат сүйлөп койсоң өлүп каласыңбы? Өлүп деле гыңкылдап кетет, кыймылдап кетет эле мондайда. Бирок кыргыздык отурасыңар го. Силерге жаран катары суранып кетерим. Кыргызстан тагдыры өлүп калбаса да мындагылар берип тургулачы, бир 5-6 күнгө болсо да чечилгенге чейин берип тургулачы. Чечилип бүткөнүн аласың ошол нерсени. Башта деле урбайт эч ким. Урматтуу эл журт, канча күндөн бери мына жүрөгүбүз эзилип, биз алыста турсак дагы күнү түнү уктабай жатабыз. Деген айтарым, коргоо министри Ташиев Марипов кетсин. Кеткиле айланайындар. Азапка салып бүттүңөр. Силер эч кыйналбасаңар, мына карапайым калктын ошолордун убалы уктатпай калат. Кеткилечи силер. Элдик өкмөт болуучу, мына берде бала айтып кетти го. Ошол 5-6 күн болсо токтотуп бергенге дипломаттык түрдө сүйлөшө турган, кадыр баркы жете турган адам бар. Уучубуз кур эмес али. Ошолорду алып келип чечтетип бүткөндөн кийин бизге эмне керек? Бизге элибиздин тынчтыгы, балдарыбыздын бакыбап жашоосу керек. Анан эмне керек буларга билбейм, буларга кресло дагы эле кызык креслодон тургусу келбей жатат. Бошоткула. Акылыңар жетпесе бошоткула. Элди кыйнабагыла мындан ары. Эл кыйналып бүттү аныстагы. Урматтуу кыргыз элим, мен ушул Баткен окуясы боюнча кечеги бүгүнкү ушул 3-4 күнөн бери болуп аткан окуяга мен ушул биздин азыркы сабатсыз, арсыз, уятсыз бул адеби жок бийликке кайрылат элем. Мен тез аранын ичинде ушул өкмөт мындай келишими жок, өкмөт келип алып, же бир адамга сүйлөргө сөзү жок өкмөт келип, же президенти баш болуп, нол эч бир ишти кыйратпаган өкмөт келип алып, элди кан сордуруп азыр. Элдин канча деген мен деген уул кыздарын өлтүрүп, мына ушундай
жаман кырдаал түштү элдин башына. Ошол нерсе жок болуш үчүн мен элдик өкмөт келишин талап кылам. Улугбек Марипов жана могу тышкы иштер министрликтерде бардыгы кетишин талап кылам мен. Элдик өкмөткө эл менен жана коштой өлкөлөрдүн президенттери менен сүйлөшө ала турган таза өзүнүн сөзүн билген эл сыйлаган таза адам келишин талап кылам мен. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Бардыгыбыз алыс жерде туруп, ушу Баткен элимдин, менин кичи мекеним Баткендин азыр ооруп турганына бардыгыбыз жүрөгүбүз ооруп турат. Мен бул жерде ушул Баткендеги ушул болгон окуяга биздин биринчиден болуп бийликти күнөөлөп кетем. Себеби азыркы учурда ушунча канчалаган кыргыз биздин бир туугандар өлүп кетип атат. Ошого мен сиздерден суранарым, Мариповдун отставка кетишин талап кылабыз. Жана элдик өкмөт курулушуну суранабыз. Элдик өкмөткө биздин Кыргызстандагы кыргыздын уюткулары, кыргыздын лидерлери биригип ошолордун курулушуну талап кылабыз.